Саламатсыңар, урматтуу окуучулар. Сабагыбызды кайрадан улантабыз. 6-чы суроо. What is the volume of carbon dioxide? Көмүр кычкыл газы. Формуласы CO2. Sulfur dioxide. Күкүрт кычкыл газы. Gases at STP produced пайда болот from the combustion күйгүзүүдөн. Carbon disulfide. Көмүрдүн дисульфиди. 304 мл көмүрдүн дисульфидин күйгүзгөндө канча көлөмдө көмүр кычкыл газы жана күкүрт кычкыл газы пайда болот? Given. Carbon disulfide көлөмү берилген 304 мл. Тыгыздыгы берилген 1,125 грамм миллилитр. Сурап жатат көмүр кычкыл газынын көлөмүн жана күкүрт кычкыл газынын көлөмүн. Solution чыгаруу. Эң алгач реакцияны жазабыз. Көмүрдүн дисульфидин күйгүзгөндө көмүр кычкыл газы жана күкүрт кычкыл газы пайда болот. Реакцияны теңдейбиз. Бул жака 2, бул жака 3. Бизге көмүр дисульфидинин миллилитри көлөмү жана тыгыздыгы берилген. Биз тыгыздыктын формуласы аркылуу анын массасын тапсак болот. Демек, тыгыздык барабар масса бөлүнгөн көлөм. Масса барабар тыгыздык көбөйтүлгөн көлөм. Масса көмүрдүн дисульфиди барабар тыгыздыгы 1,125 грамм бөлүнгөн миллилитр. Көбөйтөбүз көлөмү 304 миллилитр барабар. Калькулятор менен эсептесек 1,125 көбөйтөбүз 304 барабар 380 грамм. 380 грамм. Демек 380 грамм көмүрдүн дисульфидин күйгүзгөн. Анын көлөмүн молун эсептесек болот. Моль барабар М бөлүнгөн М. Моль көмүрдүн дисульфиди барабар малярдык массасын эсептөө керек. Көмүрдүн дисульфидинин барабар 1 көбөйтөбүз 12 грамм моль. Булган 2 көбөйтөбүз 32 грамм моль. Барабар. Калькулятор менен эсептесек 2 көбөйтөбүз 32 барабар кошулган 12 барабар 76 грамм моль. 76 грамм моль. Демек, массасы 380 грамм. Малярдык массасы 76 грамм моль. Моль 380 бөлөбүз 76 барабар 5 моль. 5 моль. Демек, 5 моль көмүрдүн дисульфидин күйгүзүп жатабыз. 5 моль. Анда канча моль көмүр кычкыл газы жана канча моль күкүрт кычкыл газы пайда болорун эсептейбиз. Bir моль көмүр кычкыл газын көмүр дисульфидин күйгүзгөндө 1 моль
көмір қышқыл газы пайда болды. Егер 5 молін күйгізсек, анда x моль көмір қышқыл газы пайда болады. X барабар 5 моль. 5 моль себебі дегенде коэффициенттері 1-ге 1. Демек бұл жер 5 моль. Bir моль көмірдің дисульфидін күйгізсек, анда 2 моль күкірт қышқыл газы пайда болып атат. 5 моль көмірдің дисульфидін күйгізсек, x моль көмір қышқыл газы, күкірт қышқыл газы пайда болады. X барабар 5 көбейту 2 барабар 10 моль. Демек 10 моль көмірдің пайда болған. Алардың көлемдерін есептейбіз. N барабар B бөлінген 22,4 литр бөлінген моль. B барабар N көбейтілген 22,4 литр бөлінген моль. B көмір қышқыл газы, ал 5 моль пайда болған. 5 көбейтеміз 22,4 литр бөлінген моль. Барабар 5 көбейтеміз 22,4 барабар 112 литр. 112 литр. Күкірт қышқыл газының көлемін есептесек, 10 моль көбейтеміз 22,4 литр бөлінген. Бұл барабар 224 литр. Жауабы 112 литр карбон диоксид жана 224 литр сульфур диоксид пайда болады екен. Produced. Жетінші сұрауды оқимыз. What volume of sulfur dioxide? Тестепе. Көмір қышқыл газы қандай көлемде нормалдуу шартта produced пайда болады from 6,8 gram of hydrogen sulfide. Hydrogen sulfide'ның формасы қандай? 6,8 грамм hydrogen sulfide'дан сульфур диоксидінің көлемі қанша пайда болады нормалдуу шартта дейді. Given mass of hydrogen sulfide барабар 6,8 грамм. Volume SO2 тұрап жатат. Solution шығару. Реакцияны жазабыз. Hydrogen sulfide күйгізгенде көмір қышқыл газы SO2 жана H2O су пайда болады. Реакцияны теңдейбіз. Бұл жаққа 2 Hydrogen sulfide'тың массасы берілген, анын молін есептесек, малярдық массасын есептейбіз. Алгач 1 көбейтеміз 2 атом болгондуктан 2 кошулган 32 грамм моль көбейтеміз 1 барабар 34 грамм моль. Моль hydrogen sulfide'ын есептесек, 6,8 грамм бөлөбүз 4 грамм.
моль. Бар 0,2 моль чыгат. Бул демек 0,2 моль реакцияга кирип жатат. Мындан дагы 0,2 моль пайда болот. Анткени коэффициенттер 2-ге 2, мындайча айтканда 1-ге 1 катышында. Демек пайда болгон SO2-нин молю 0,2 моль экен. Анын көлөмүн эсептей турган болсок, барабар 0,2 моль көбөйтөбүз 22,4 литр бөлүнгөн моль. Барабар 4,148 литр. Answer бар 4,148 литр. Бүгүнкү сабагыбыз ушуну менен аяктады. Кийинки видео сабактардан көрүшкөнчө сак саламат болгула.